Бешкемпир деген ат менен дагы чыгышкан таланттууларды алдыңыздарга чакырып коеюн. Гүлжайна Атаканова, Нурхат Докторбеков, Ильяс Крутой. Siz düşünbey atasız da apa. Siz düşünbey atasız. Mına эми апабыз десек сиздер түшүнбөй атышыңыздар мүмкүн. 10 жыл мурда Рахман Разыков агайыбыз 13 жыл мурда Бешавышка Бешкемпир кудулдар тобун ачканда мына Гүлжайна эжекебиз эң аксакалы болчу, бизден улуу болчу, бизди карап жүрчү, биздин апабыз болчу. Апабыз турмушка чыгып кеткенден кийин биз тайкелерибиздин колунда калып кеттик го апа. Билесем, жыйын тайкенин колунда кандай чоңойот. Карачы, кор болдук. Күйөгө шап тийип алып кетип калдың да. Эмне кылыш керек эле? Силердин бактыңарды ойлоп, өзүм бактымды кыя чабышым керек беле. Тийгим келди, эмне кылыш керек? Сенин атаң менен жакшынакай жашайын дегем. Арактан көз ачылган жок, күнү-түнү бир күн ичти, өмүр бою запойдо жүрдү. Ошон үчүн ажырашкам. Сенин атаң болсо бабник болчу. Экөөбүздүн атабыз эки башкабы? Анан экөөң бири-бириңе окшоп турасыңарбы? Сен өзүң байкасаң, мен жаштан карап болуп турам го кичине. Жо айтам, тигин эмне эле көп ичет деп коем, көрсө атасын тарткан турбайбы? Атаңын алкаштыгынан ажырашкам. Сенин атаңын бабниктигинен ажырашкам. Өзүнөн 10 жаш аялды алып, 10 жаш улууду алып алып туруп, жашап кеткен айласыздан анан эмне кылышым керек эле? Экөөңдү өмүр бою карап, бала үчүн бактысын бууп, тийбей жүргөндөр канча? Мен тием. Еще как тием, эмне кыласыңар? Ошол жерде тайкелериңер өлтүрбөй багып алганга сүйүнгүлө. Чо, эми тайкелерибиздин колунда жүргөндө бизди кордоп атпайбы? Балекетин ал тайкеңден, уктуңбу? О болсун тайкең жакшынакай эле болбой эле мамиле кылып атпады беле? Болсун тайкем тамактардын бар жогун өзү жеп коюп атат, бербей биздикин кошуп. Жейт да, ошодон калган жесең деле өлбөйсүң сен. А сени Каныбек эмне кылды? Эмне тумшугуңа туз эзип куйдубу? Бир жакшынакай кылып эле жумшап атпады беле? Каныбек тойдон келген тиги ачып кеткен кешиктер менен бакты мени. Араң жүрдүк апай. Сен ошо ачыганга дагы сага жалко ошочу. Тиштеп атып кетип калды, группа жок болду ортодон. Тууп атканда эле муунту өлтүрүп койсом болмок экен сени. Анан кой деп ананы мындагы бала деп баккам да, балама эле бала болдуңар го эле көрүп калайындар. Мени кара. Ай кой, эмне кыласыңар? Ал учур кеттеми? Ал кез кетти койбой кылчайып дегенде, ай азыр деген апаңар страшный бактылуу. Ооба, бирок бактыңыз. Азыркы атаңарчы мощный. Азыркы тийгениңиз дагы биздин атабыз болуп эсептелеби? Эми силер эрчинди болуп каласыңар. Эми просто аяка барбайсыңар бирок. Ал силер менен эле тең почти. Апа. Эми бар ата дегенге деле неудобно, азыркы баладой. Кызыксыз болду. Апабыз өзүбүзгө аяш болуп калабы биз менен тең болсо. Ошон үчүн барбайсыңар да ал жакачы. Ал жака барсаңар туура эмес болуп калат. Азыркы атаңардан дагы бир жакшынакай кылып кыз төрөп алгам. Карындаш барбы бизде? Карындашыңар бар. Карындашыбыз. Эми качан 13 жыл мурда өтүп кеткен нерсени азыр коскобой эле жакшынакай болсоңор болмок. Эмнеге силер деген жакшынакай эле жүрмөксүңөр байкуштарым? Кор деле болбок эмессиңер. Просто Рахман тайтаңар өтүп кеткенден кор болдуңар. Ал бечара буларды деген каргалууга коктурбай, не деп койчу? Тумшуктуга чокуттурбай, бул бечара тири жетимдер деп силерди аябай жакшы карачу болчу. Бизди жакшы карачу болчу. Ошол киши өлгөндөн кийин кор болдуңар. Чо, биз делечи мына сыймыктанабыз да сиз мененчи. Конечно, эмнеге сыймыктанбайт экенсиңер? Биздин апабыз Бешилик театрында жалгыз кыз, Рахман Разыковдун единственный эң жалгыз шакирти мына кызчы. Толтура эле очу кыздар, толтура эле очу, бирөө тийип кетти дегенде жок. Аябай жок болуп кетишти. Кече деле бияка чакырып атканда Бешкемпирдин кыздарын чакыргыла десе эле Гүлжайна деп эле калган санай албайтмыш. Дагы ким бар эле деп койтмуш. Бирөөнүн бул алып алды. Бирөөнүн Каныбек алып алды. Бирөө улам эрге тийип жүрөт да койбойсузбу? Данат кетти. Ошонан жалгыз калган апаңар менен сыймыктанасыңар да. Туура, апа. Гүлжайна Атаканова, колча коңуздар кайын туугандар, Гүлжайна Атаканова. Биздин Бешавышка Бешкемпирди ушул кысмына жетектеп жүргөн ушундай бир тамаша куруп чыктык. Тамашалап Гүлжайна Атаканова бүгүнкү күндөгү эң мыкты кыздардын бири. 1984-жылы Аксада төрөлгөн, жылы эски болгон менен состояниясы жакшы. Туулган жылды зачем бек айтты сага? Ошол сен оозуңдун жамандыгынан таштаган билесиңби? Шалпылдап ар жерде ушак айтып турчу болчуң эркек башың менен.
Элиңди көрүп калган ар жайбай кал. Сен сүйлө, сен айтпаган. Мен сыймыктанам дебедим бе? Айт. Могу куудулдардын арасында 570 деген машинени эң биринчи Гүлжайна Атаканова эжекебиз минди. Кайра эң биринчи алдат үй дейт койсо. Ошону сурайын дегем да, ошо эмне болду? Урматтуу мекендештер, сиздерди Санкт-Петербург шаарында жайгашкан Третий парк акционердик автобустук паркына социалдык жана коммерциялык багыттагы маршруттарга жумушка чакырабыз. Айлык акысы 110 миңден 170 миңге чейин. Бардык документтерди расмий жана жеңил түрдө жасоого жардам көрсөтүлөт. Ыңгайлуу жумуш графиги, ошондой эле жаңыдан жумушка киргендер үчүн регистрация жана жатакана маселесинде финансылык жардам көрсөтүлөт. Кененирээк маалымат алуу үчүн +7 952 389 8400 сандарына чалып, Курсантбек мырзага байланышсаңыздар болот. Ошону эл суразынчы, сага эмне болду? Сага эмне болду? Ыйлап жүрөт элеңиз да, көрүнгөн жерге интервью берип. Просто баягычы адам жалаң эле фарфырап жүрө берсе да көз тийип кетет экен да. Ай балдарым, ошону силерге эне катар айтып коеюн. Ай бактылуулук менен бакыт дагы, байлык дагы тынчтыкты сүйөт экен. Бактылуу жашап атсаңар да барбаңдабагыла, байып кете атсаңар да дардаңдабагыла. Мен баягы тимеле дардалаңдап элге айтсам, тимеле элге мен ушундай жакшылык кылсам, фикс маслам, элге жакшылык кылганга жакпайсың. Мындай кылсак деле туура. Вообще жакпайсың. Ооба, мындай биз апа бара бербейлиби? Ошол машинаны эмне болду айтып берейинби? Айтыңыз. Ал машинаны деген? Ошо? Бирок балдарым, азыр атаңар Кудайга шүгүр жакшы. Менин бактыма тийишпегиле, силер дагычы. Эми силер өлбөй турган болуп калдыңар. Мен силерди бөтөн эл бөтөн жерге таштаган жокмун. Тайтаңардын үйүндө жүрдүңөр. Тайтан үйүндө чоңойгон азыр көп эле, мисалы үчүнчү. Анан мен силерди азыр өзүм ошол сахнада силердин жаныңарда боло албай атсам дагы, мен силерди биринчи Аллахка тапшырдым. Жана силер менин балам эмес, элдин баласы болгула деп элиме тапшырдым. Эл үчүн кызмат. Менин балдарыма кол чаап коюңуздар. Ар дайым ошо эл үчүн кызмат кылганга насип этсин. Рахман агай мени тарбиялап атканда дагы мен агайдын нервине, элди карагыла, мени карабай жалдырып. Агайдын нервине, ушундай энергиясына мен тазим кылчумун. Себеби мен азыр ушунчамын. Ал убакта элестетип атасыңарбы? Вообще крыша болчум. Агай түндө 12:01-де агайга чалчумун. Номерин ушул мынакей филармония өзгөрбөй турат. Тетектагы жанагы эшиктен кирген жерде тосуп турган аялдар эмне эле? Вахтерша деп го. Ошол аялдан 1 литр аселге сатып алгам, балга. Анан телефон жок, 12-ден кийин бесплатный деген тариф бар болчу. Анан түнкү саат 12-ден кийин чалчу элем. Саламатсыз багай? Баягы кызмын да мен филармонияга баргам, тааныдыңызбы деп, агайга канча кыз жолугат күнүнө. Аны билбейм да, как будто менин эсимде калгандай. Саламатсыз, баягы мен филармонияга барган кызмын, тааныдыңызбы? Эмне болду чоң кыз ошончо? Сиз мага аябай керек болуп атасыз, жолуксак болобу дечи элем. Жанында жеңем жатат экен. Ал мен гангирде вообще понятия жок, жеңем жатат дегенчи. Ушундай агайдын аркасынан ээрчип жүрүп, агайды издеп жүрүп, ушу сахнага мен түптөлүп Гүлжайна болуп туруп калышыма 98% агайымдын салымы бар. Негизи агайым болбосо мен ушул жерде турат белем, турбайт белем, может Поляда жүрөт белем, может жайлоодо жүрөт белем, может Москвада дагы каякта жүрөт белем, бир Аллахка маалым болчу. Ушул жерге туруп калышыма агайымдын салымы чоң, агайга терең ыраазычылык билдиремин. Агай мен үчүн азыр бир жакта гастролдо жүргөндөй, же болбосо бир алыс жактарда эле жүргөндөй сезилет. Бир гана немен айтып берип кетейин, агайым менен болгон концерт коюп жүрөбүз. Анан мен уялмыш болуп тетяка кирип мындай раздевалка кичинекей да. Анан монда юбка кийип чыгып анан кийин агай, юбкам кандай болуптур? Ошентип монтатамтып минтип алыпмын да агайгачы. Анан агай уялып кетип, юбкаң жакшынакай экен, бирок сал жамбашың кыйшыгып деп коет. Көрсө жанагындай кийишчү эле го кыздар, билесиңерби? Билесиңер да аялдар, мындай чоңойтабыз го. Ошо мынтип калыптыр да. Баягы пасты монтип кийип аткандачы.
Агай менен өткөн толгон токой күлкүлүү окуялар бар. Кеңири болсо айтып бергенге болот. Россияда гастролдоп жүрүп, 2 вагондо кетип атабыз. Биринчи вагондон агай орустар менен отуруп нон чишти. Агай анча кызып калып анан өзүнүн вагонуна жөнөйүн дегенде, агай жеткирип коеюнбу? Жол болдон жыгылып калып туруп Гүлжайна Атаканованын агай бир жерде жыгылып жатыптыр деп мени шерминде кылып койбоңуз деп ошентип атсам, жөнөтүрчү өзүнчө тыңсынбай деп кетип калды. Кетти дагы 1 мүнөт болбой кайра монун колунан кан шорголгомо жүгүрүп кетти атпайкачы. Не болду агай десем, жанагы биринчи вагондон 2-чи вагонго өтөм деп кетип атканда жанагы монун темир эшик болот го, ошону жаап үрген экен, мени үзүп кетти. Үзүп кеткен экен, ошондо монтип кетип атат деп агайчы болла деп кетип атса, ошондо да айтып койгом го. Айтып койгом, мен жеткирейин десем болбойт, мынакей колуңузду үзүп жетип келипсиз деп. Рахмат. Агайыбызга ыраазычылык билдирем ар дайым. Бул беш абышканын балдарынан ушул жигиттер азыр кыргыз эли үчүн кызмат кылып жатат. Бирок агайымдын акыркы мага айткан аманаты бар. Беш абышка беш кемпирди Гүлжайна гана жетектейт, Гүлжайна эл алдына алып чыгат деген аманаты бар. Көп узатпай, көп убакыт өткөрбөй, ушул топту кайрадан сиздердин алып чыгыш үчүн ант берем. Нурхат Догдурбеков, Ильяс Крутой, кол чабуулар болсун. Чоң рахмат Гүлжайна Атаканова, Ильяс Крутой. Рахмат. Мына устатыбыз эми Кыргыздын кудулдарын королу Рахманраз устатым жаткан жер жайлуу болсун. Мен 11 классымда Таластан жетелеп келип, Жалабаттан Сузактан үйлөндүргөн Кудайга шүгүр азыр 4 баланын атасы болуп жашап атам. Сузактык аял менен жашап, аман эсен ушул жерге келип калганыма өзүм да таң калып атам. Ең биринчи Сузакка күйөө болгондо, эми Таласта ойноп келели деген сөз жок да. Үйгө бир айдан эле кайненем конокко келип калып эле кайненем минтип калды. Нурхат тоого бар ойноп келбейлиби дейт. Мой, бул кайненем менен кандай оюн болот деп коем иши. Тоого бардык, тамак азылды, жедик, оюн башталбайт эч эле. Жүрөбүз, күн кечкирди, экинчи тамакты кылып, оюн жок. Кайра үйгө кайтып келдик, үйгө келгенде аялыман сурадым. Апам ойноп келели деди эле, тоого барды, оюн болгон жок го десе, ошол тамак ичип жеп келгениңер, көңүл ачып келгениңер ушу ойноп келели деп коет дейт. Бүгүн биз да устатыбыздын эскерүү кечесине ойноп келдик. Беш тапан, бешлик, беш айры, азыр болсо мынакей беш абышка беш кемпир чыкты. Ал эми беш айры деген да группа түзүлгөн. Ошо беш айрынын бир айрысы кээ бир эме болуп калыптыр. Бирден үчтүк калып калгандар бар, экиден үчтүк калып калган, үчлүк болуп калганы бар. Насият деген жигит. Анан кийин азыр беш айрыдан 2 айры бар. Бирөөсү Багдырбек, бирөөсү Насият. Чоң рахмат. Рахмат. Бүгүн эми атабыздын концерти болуп атканда мен бир ата жөнүндө жакшы чыгармамды тартуулап берейин. Жалпы аталардын урматына акырын поддержка кылып койсоңуздар болот дегендей. Бул ата деген чыгарманы өзүм жаздым эле 3 класс кезде. Анча-мынча каталар болсо кечирим сурайм. Буларды ушул жалпы ушул жерде отурган аталарга арнайм. Кабыл алып коюңуздар. Мен буларды жөн жазган эмесмин, ушу ыйлап жазгам. Анткени кичинекей кезде 3 класс окуп аткан мезгилде атам мага колума акча берип, светтин акчасын төлөп келе кал десем макул деп акчаны көтөрүп эшикке чыксам, элдин балдарын баары морожен жеп аткан экен. Мен дагы морожен жегим келип, свет төлөбөй морожен жеп, атам үйгө келсем аябай сабап, мустак комнатага алып кирип камап койду эле. Ошондо ыйлагым келип аябай жазгам да, ыйлап ата деген чыгарма. Жазып отурсам, эшикти ачып апам кирип келди. Апам кирип келип анан мени эркелетип, жумшак колдору менен кармап бетимен өп койсо, мен ойлодум, эми атам жанагы урушуп атса, апам өп атса, атама эмнегер жазмак элем. Андан көрө апам эле жазып коеюн деп, жалпы апалардын урматына бир чыгарма кабыл алып коюңуздар, Апакем деген.
жазып отырсам, ешікті ашып атам мен апам өкөтен кіріп қалышты да. Кирен, ай, тұр, сен жақсы көрген мультфильм башталды. Көріп алып, сабағың оқы, ертең сабақ қорасын десе, мен ойланып қалдым, атам деле соның кішкен ғой. Еркелетіп отпай деп, анан эми өзім ыр жазып отқандан деп, анан атам өзінше ыр жазып, апам өзінше ыр жазып, бұғар олбай эле өкөнү бириктирип, ата энем деген бір жақсы ыр шығарып қойын деп, өкөнү бириктирип, бір ата энем деген шығарма жаздым эле, кабыл алып койсоңуздар. Мен ойлап атам, азыр биякта чындыгында ырчылар көп болуп атат, анан ар бир группага бирден номер берилгенине байланыштуу мен азыр ушул 5 айрыдан экөөбүз эле калган экенбиз. Ушул Бактарбек Абдыразаков агама берейин, мен кийинкидер да берейин, ушул ага мырдасын. Кол чабуулар болсун. Бактарбек Абдыразаков 5 айры. Кол чабып. Бар болуңуз. Насият. Бул өмүр кыйшык жолго бураңдаган, ойлонуп колуңан келбегенен кура албаган. Күнүгө 90 түрлүү бәле көрсөң дагы, ошондо дагы о мусулман, үмүт үзбө бир Алладан деп, Алланын амандыгы менен, алтындай башыңыздар менен биздин агайыбыздын эскерүү концертине кош келипсиздер. Барларыбыздын өмүрү узун болсун, арене айла жок, пешенебизге жазганыбыз, калгандарыбыздын жаткан жери жайлуу болсун дейли, амин. Анда эмесе төмөндөгөр сиздер үчүн кош келипсиздер. Шабадак дегене бир кол чап. Эй! Хоп! Assalamu alaikum, momun musulman. Aytayın sözümlü, okçu bir tuğan. Жүректі iman, o жаратқандан, сый hurmat пайда, қиянат қылба. Assalamu alaikum. Жақшыға жан ашып, қара бір қол жап. Жамандан адашып, ұлыға hurmat, кичиге ыза. Жүректі iman, o жаратқандан, сый hurmat пайда, қиянат қылба. Assalamu alaikum. Ana bir qalca. Жүректі iman, o жаратқандан, сый hurmat пайда, қиянат қылба. Assalamu alaikum. Қалай кетті? Шебедек. Hey! Assalamu alaikum. Çoğ rahmat. Бактарбек Абдыразаков.
Бақдарбек Абдразақов, Боярский оқшаш жігіткен, а? Бақдарбекті бияқтан қарап тұрып, ұрдың сөзі ұндай музыкаға айқалышпай қалады екен да, сөй дегенде. Жүректе иман деп тұрды айтты тұра. Иманды бол деп ұрдасаң да бір жөн тұра. Жүректе иман, ассаламу алейкум деп жігіттер.